Шайтандын азгыруусу. Күтүлбөгөн бир убакта өтө тез ыйман келтирген Хамза үйүнө кайтары менен аң сезиминде шайтандын азгырыктары пайда болду. Сен Курайштын сыймыгы элең. Ушул динден кайткан Мухаммедке баш ийдиң. Жакшы иш кылган жоксуң. Шайтандын ушул азгырыгына дуушар болгон Хамза түз эле Каабага барды да: "О жараткан, жаңы кирген диним туура болсо, жүрөгүмө да аны бекем орното көр. Менин жолумду жарык кыла көр" деп дуба кылды. Арадан бир күн өткөндөн кийин пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам барып, баштан өткөндөрдү айтып берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо ага исламды түшүндүрүп берет. Жүрөгү ыйманга толгон Хамза пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам: "Сенин чындыкты айтып жатканыңа күбөлүк беремин. Эй бир тууганымдын уулу, эми диниңди мага толук түшүндүрүп бер" дейт. Хамзадай эр жүрөк баатырдын мусулмандардын катарынан орун алышы пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам жана мусулмандарды аябагандай сүйүнсө, бутпарастарды да ошончолук күйүндүргөн, капаланткан эле. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүшкөн зордук зомбулуктарынын айрымдарынан баш тартууга аргасыз болушкан. Бутпарастардын жаңы сунушу. Ыйман чөйрөсү барган сайын кеңейе берди. Куран кубат күчү менен адамзат рухун нурга бөлөй баштаган. Бир күнү Курайш дөбөлдөрүнүн бири Утба бин Рабия бутпарастарга: "Эгер мен Мухаммедке бир сунуш жасасам кандай болот деп ойлойсуңар? Менин оюмча, ал ушул сунуштардын кээ бирин кабыл алат. Биз да анын каалагандарын аткарабыз. Ошону менен ал балким бизге каршы чыкканын коер" дейт. Көпчүлүк тарабынан сунуш кабыл алынып, Утба пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жанына келет. Мухаммед, сен урмасы жагынан бизден жогорураксың. Бирок сен урууңа чоң бир маселе чыгардың. Алардын биримдигин бузуп, акылсыз экендигин жарыяладың. Кудайларын жана диндерин жамандадың. Алардын ата-бабаларын каапыр деп эсептедиң. Эгер сен мени уга турган болсоң, кээ бир сунуштарым бар. Буларды угуп ойлонуп көрүүңдү өтүнөмүн. Балким кээ бирин кабыл аларсың. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Айта бер, Валидтин атасы, сени угуп жатамын" деп айтар менен Утба сунуштарын айта баштайт. "Сен жайган ушул диниңдин аркасы менен мал мүлккө ээ болгуң келсе, сага байлыгыбыздан бөлүп берели. Сен баарыбыздан бай болосуң. Эгер кандайдыр бир атак даңк кааласаң, сени өзүбүзгө башчы, бий кылып шайлайлы. Жок, эгер бул сага келген кутула албаган кандайдыр бир ооруң, жиндерден келген сыйкырларың болсо, табыптарды таап келип, сени дарылаталы. Сени куткарганга чейин мал мүлкүбүздү коротконго даярбыз." Утба сунушун айтып бүтүп, сүйлөө кезеги пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келет. Валидтин атасы, айтып бүттүңбү" деп сурайт. Утба "Ооба" деп жооп бергенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Андай болсо эми мени уккун" дейт да бисмилла келтирип, Фуссилат сүрөсүн башынан баштап 36 аятына чейин кыраатын келтирип, айбаттуу түрдө окуй баштайт. Биринчи Хамим. Бул Куран мээримдүү жана ырайымдуу Аллах тарабынан түшүрүлгөн. Ал биле турган коом үчүн момундарга куш кабар берүүчү жана каапырларды азаптан эскертүүчү арабча Куран абалында түшүрүлүп, аяттары иреттүү баян кылынган китеп. Кийин каапырлардын көпчүлүгү анын аяттары тууралуу ой жүгүртүүдөн жүз үйрүштү. Демек алар угушпайт. Алар айтышты: "Көңүлдөрүбүз сен чакырып жаткан нерседен тосулган. Кулактарыбызда болсо кереңдик бар жана сен менен биздин ортобузда бир тосмо бар. Демек, сен да өз ишиңди кыла бер. Биз да албетте өз иштерибизди кылалы. О Мухаммед, аларга айткын: эч шек күмөн жок, мен да силерге окшогон бир адаммын.
мага жаратканыңар жалгыз Аллахтын өз экени ыйык кабар аркылуу берилип жатат. Ошондуктан силер анын өзүнө туура ибадатта болгула жана андан кечирим сурагыла. Зекетти тиешелүүлөргө бербей турган, өздөрү акыретте капыр болгон бутпарастарга болсо кыйроо болсун. Албетте, ыйман келтирген жана жакшы иштерди кылгандар үчүн бүтпөс, түгөнбөс сыйлыктар бар. Айткын, акыйкатта силер жерди 2 күндө жараткан Аллаха капыр болосуңарбы? Жана башкаларды ага теңештиресиңерби? Бул Аллах бүткүл ааламдардын жаратуучусу го. Ал жердин үстүндө тоолорду пайда кылды жана аны жерди берекеттүү кылып, ошол жерде анын жемиштерин, жер калкынын ырыскы насиптерин толук 4 күндө белгилеп бөлүштүрдү. Бул тактоо суроочулар үчүн. Андан соң түтүн абалындагы асманга жүз буруп, ага жана жерге менин буйругума ыктыярдуу же мажбур келгиле деген эле. Алар өз ыктыярыбыз менен келдик, буйругуңа моюн сундук дешти. Анан 2 күндө 7 асманда тургузду жана ар бир асманга ага буйрулган иш милдетин кабарлады. Биз ылдыйкы асманды чырактар, жылдыздар менен кооздодук жана аны апаат балелерден сактадык. Бул кудуреттүү жана билүүчүнүн тагдыр өлчөөсү. Демек, эгер алар Мекке бутпарастары мына ушул түшүндүрмөдөн кийин да жалгыз Аллаха ыйман келтирүүдөн жүз үйрүшсө, анда айткын, мен силерди дал Аат жана Самут урууларын урган, чагылганга окшогон бир чагылган кыйроодон эскерттим. Ошондо пайгамбарлары алардын алдынан да, артынан да келишип, жалгыз Аллаха гана сыйын кыла дегенде, алар эгер жаратканыбыз пайгамбар жиберүүнү каалаганда, албетте периштелерди түшүрмөк. Мына, силер болсо периште эмес, тескерисинче адамзат болгонуңар себептүү биз силер элчи кылып жиберилген динге капырбыз дешти. Эми Аат уруусуна келсек, ошондо алар жер жүзүнө туура эмес бой көтөрмөлүк кылышты жана күч кубат боюнча бизден кыйын ким бар дешти. Акыры алар өздөрүн жараткан Аллах күч кубат жаатында алардан кыйын экенин билишпедиби? Жана алар биздин аяттарыбызды танып, жокко чыгаруучу болушту. Мына ошентип аларга ушул дүйнө тирүүлүгүндө кор кылуучу азапты таттырып коюу үчүн шумдуктуу күндөрдө үстүлөрүнө бир коркунучтуу борон жибердик. Шек күмөнсүз акырет азабы, кор кылуучу азап. Ималарга өздөрү сыйынып өткөн айкелдери тарабынан эч кандай жардам келбейт. Эми Самут уруусуна келсек, ошондо биз аларды туура жолго үндөгөн элек. Алар туура жолду таштап коюп, сокурдукту, жүзү каралыкты ыктыяр кылышты. Ошондуктан өздөрү кылган нерселери, капырдыкты тандагандарды себептүү аларды кор кылуучу азап чагылганы урду. Ошондой эле биз ыйман келтирген жана такыба болгондорду Самут уруусун чындык жолуна чакырган Салих пайгамбар жана ага ыйман келтиргендерди чагылган балесинен куткардык. Аллахтын душмандары тозокко айдалыш үчүн топтолуп, тизилип тура турган күндү эстегин. Эми качан алар тозокко келишкенде, дүйнө тирүүлүгүндө кылып өткөн бузукулуктарынан суралышат. Бирок алар өз кылмыштарынан танып кетүүгө аракет кылышат. Ошондо алардын кулактары, көздөрү жана терилери алар кылып өткөн нерселери тууралуу өздөрүнө каршы күбөлүк берет. Алар терилерине эмне үчүн бизге каршы күбөлүк бердиңер дешкенде, терилери бизди бардык нерсени сүйлөткөн Аллах сүйлөттү. Силерди алгач ал жараткан жана силер дагы анын өзүнө кайтарыласыңар да, дейт. Силер дүйнөдө күнөө иштерди кылганыңарда шерменде болуудан коркуп, адамдардан жашырынаар элеңер го. Бирок кулактарыңар, көздөрүңөр жана терилериңер өзүңөргө каршы күбөлүк беришинен сактануу үчүн алардан жашырынчу эмес элеңер. Анткени силер кыямат күнүндө бүт тулку боюңарга да тил берилишин билбейт элеңер. Бирок силер
Аллах кылып жаткан ишиңердин көбүн адамдардан жашыруун кылган күнөөлөрүңөрдү билбейт деп ойлодуңар. Анан жаратканыңар тууралуу ойлогон мына ушул күмөнүңөр силерди кыйратты, тозокко түшүүңөргө себеп болду. Анан силер зыянкорго айланып калдыңар. Эми эгер алар азапка чыдашса, мына ошол тозок жайлары азаптан тарта беришет. Эгер аркага кайтарууну талап кылышса, эми алар кайтарылбайт. Биз алар үчүн аларды туура жолдон азгыра турган досторду даярдап койдук. Мына ошол достору аларга алдыларындагы күнөөлөрүн да, аркаларындагы күнөөлөрүн да жакшынакай кылып көрсөтүштү. Жана аларга да өздөрүнөн мурда өтүп жок болгон инсан жинден турган үммөттөр катарында ак сөз, азап туш болду. Чындыгында алар зыянкор болушту. Каапыр болгон кишилер бири-бирлерине Мухаммед окуп жаткан убакта силер бул Куранга кулак салбагыла жана аны башкаларга да угуза албасын үчүн оозуңарга келген сөздү кобурай бергиле. Ошондо мүмкүн жеңүүчү болорсуңар дешти. Демек, албетте, биз мына ошол каапыр болгондорго катуу азапты тарттырабыз. Жана аларды өздөрү кылып өткөн каапырлык бузукулуктары үчүн эң жаман жаза менен жазалайбыз. Бул катуу азап. Аллахтын душмандарынын жазасы болгон тозок. Алар үчүн биздин аяттарыбызды тандагандыгы себептүү ошол жайда түбөлүк калуу, азаптануу бар. Каапыр болгон кишилер тозок отунда азап тартканда айтышты: "О жаратуучубуз, бизди сенин туура жолуңдан азгырган инсан жинден болгон кишилерди бизге көрсөткүн. Аларды аяктарыбыздын алдына алып, алар тозоктун түбүндөгү эң паст кишилерден болушсун. Албетте, жаратуучубуз Аллах" деп, андан соң жалгыз Аллахка кулчулук кылууда, туура, туруктуу, бекем болгондордун алдыларында өлүм убагында периштелер түшүп айтышат: "Коркпогула жана кайгы чекпегиле. Силерге убада кылынган бейиштин куш кабары менен шаттангыла. Биз дүйнө тирүүлүгүндө да, акыретте да силердин досуңарбыз. Силер үчүн бейиште көңүлүңөр тилеген бардык нерсе бар, жана силер үчүн ал жайда өзүңөр каалаган нерселер бар. Бул кечиримдүү жана мээримдүү Аллах тарабынан силерге болгон урмат сый. Адамдарды Аллахтын динине үгүттөп, үндөгөн жана өзү да жакшы иштерди кылып, шек күмөнсүз мен мусулмандарданмын деген кишиден да жакшыраак сүйлөөчү ким бар? Жакшылык менен жамандык тең болбос. Сен ар кандай жамандыкты эң жакшы сөздөр менен кайтаргын. Ошондо капысынан сени менен ортоңордо душмандык болгон киши ысык ишеничтүү достой болуп калат. Ага жамандыкты жакшылык менен кайтаруу артыкчылыгын жалгыз сабырдуу, чыдамкайлар гана жетишет. Ага жалгыз уулу насип ээси гана жетишет. Эгер сени шайтан тарабынан айрым бир азгырык жолдон азгырып, айтылган артыкчылык ээси болуудан кайтаруучу болсо, ал абалда Аллахтан башпаанек сура. Анткени ал угуучу жана билүүчү. Ушул сүрөнү сажда аятына чейин окуп, саждага жыгылгандан кийин Утбага бурулуп: "Эй, Валидтин атасы, окугандарымды уктуң. Эми калганын өзүң ойлонуп көр" дейт. Курандын окулушундагы керемет, маанисиндеги жагымдуулук Утбанын өңүн өзгөртүп жиберет. Муну Курайштар да байкашты. Бири-бирине карап таң калышту. Абу Валидтин кейпи өзгөрүп калыптыр дешет. Алардын жанына кайтып келгенде: "Кана, эмне алып келдиң? Сүйлө" деп сурашат. Утба: "Кудай акы, мен өмүрүмдө угуп көрбөгөн сөздөрдү уктум. Уккандарым ыр дагы, сыйкыр дагы, көзү ачыктык дагы эмес" дегенден кийин сөзүн мындайча улантат: "Эй, Курайш калкы, мени уккула. Силерге менин кеңешим ушул: Мухаммедти жайына койгула, ага жолобогула, ага тийбегиле. Ант болсун, менин андан уккандарым өтө улууга бар. Силер аны сырткы араб урууларына калтырсаңар, жакшы иш кылган болосуңар. Алар ага тоскоолдук жасашат. Эгерде ал арабтарга үстөм келсе, анда анын жеңиши силердин да жеңишиңер. Анын атак даңкы силерге да атак даңк алып келген болот. Анын аркасы менен адамдардын эң бактылуусу болосуңар.
Утбанын айткандары Курайыштарга жаккан жок. Ага каршы чыгышып, эй Валидтин атасы, ал сени да тили менен арбап алыптыр дешет. Утба болсо, анда билгениңерди кылгыла деп жинденип кетип калат. Бутпарастардын башкача бир сунушу. Бутпарастар кылган сунуштардын бардыгын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабыл алган жок. Анан алар жаңы сунуш менен келишет. Алар бир күнү пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келип, биздин сага кайырдуу бир жаңы сунушубуз бар дешет. Ал кандай кайырдуу сунуш экен? Сен биздин кудайларыбыз Лат менен Уззага бир жыл сыйын. Биз да сенин Аллахыңа бир жыл сыйыналы. Бул Курайыштардын салган бир тузагы болчу. Алар пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам ушул сунуш менен алдагылары келишкен. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам албетте мындай тузакка түшкөн эмес. Жараткан Алла Таала ушул окуядан кийин Кафирун сүрөсүн түшүргөн. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен: О Мухаммед, айткын: Эй капырлар, мен силер сыйынып жаткан нерселерге кулчулук кылбаймын. Жана силер да мен сыйынган Аллаха кулчулук кылуучу эмессиңер. Мен силер сыйынган нерсеге кулчулук кылуучу эмесмин. Жана силер да мен сыйынган Аллаха кулчулук кылуучу эмессиңер. Силердин диниңер өзүңөр үчүн, менин диним өзүм үчүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул түшүрүлгөн сүрөнү аларга окуп бергенде бутпарастар акыркы айлакерлиги да таш каап калганын сезишип, үмүт үзүштү. Бутпарастардын 3 суроосу пайгамбарыбыз Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам динине каршы чарасыз калган Мекке бутпарастарынын оюна жаңы бир пикир келет. Жөөт аалымдарынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу сураштыруу керек. Бул максатта Мадинага барган жөөт аалымдарга бутпарастар жолугуп, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сүйлөгөн сөздөрүн, кылган нерселерин айтып беришет. Андан кийин силер колуңарда Тоорат бар элсиңер. Ушул адам Мухаммед жөнүндө бизге бир маалымат берсеңер деп силерге кайрылдык дешет. Жөөт аалымдардан төмөнкүдөй жооп келет. Ал кишиден өткөн доордогу 7 жигиттин башынан өткөн таң калыштуу окуясы эмне эле? Жер жүзүнүн чыгышынан батышына чейин жеткен кишинин окуясы кандай? Рухтун чындыгы, маңызы эмне деген суроолорду бергиле. Эгер ушул суроолорго жооп берсе, билип койгула. Ал жараткан Аллахтын элчиси. Силер ага баш ийгиле. Эгер жооп бере албаса, анда ал адам жалганчы. Ага эмне кылсаңар өзүңөр билгиле. Бутпарастар эми талуу жерден кармагансып, кубануу менен Меккеге кайтып, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келишип, жогорудагы суроолорду беришет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жообун бериш үчүн мөөнөт сурап, силерге эртең жооп беремин дейт. Бирок жооп берип жатып, иншаллах, Кудай буйрса деп айтууну унутуп калган элем. Ушул себептен 10-15 күндөй ушул маселе боюнча ыйык кабар келген жок. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жаны туталанып, бир орунда тура албас абалга келет. Бутпарастар болсо, Мухаммед бизден бир күн сурады. Ушунча убакыт өтсө да бизге эч нерсе билдирген жок деп өйдө төмөн сөз сүйлөгөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ого бетер жаман абалда калып, эч ким менен сүйлөшпөй калат. Акыры күттүргөн ыйык кабар келип, бутпарастардын суроолоруна төмөнкүдөй жооп берилет. О Мухаммед, болбосо сен узун заман үңкүрдө уктап калышкан үңкүр жана жазуу ээлерин биздин ажайып кереметтерибизден деп ойлогондурсуң. Ошондо алар үңкүргө баш калкалап барышты да айтышты: О жаратканыбыз, бизге өз даргөйүңдөн мээрим төгөгөр, биздин ишибизди оңдой көр. Эскертүү: Кур'аны Каримдин аяттарына таянып, аалымдардын жазгандары боюнча үңкүрдө уктап калган жигиттер аңгемеси мындай болгон. Иса пайгамбардын заманынан кийин Рим империясынын бир жеринде Дакианус аттуу залим падыша чыгып,
адамдарды айкелдерге сыйынууга мажбур кылып, буйругуна моюн сунбаган адамдарды кыйнап өлтүрчү экен. Күндөрдүн биринде букараларынан бир нече жигит анын буйругунан баш тартышып, айкелдерге сыйынышпай жатканы угулат. Падыша аларды ордосуна чакырып, бул кабардын чын төгүнүн сураганда алар: "Биз жалгыз Аллахтан башка эч бир нерсеге сыйынбайбыз" деп жооп беришет. Ошондо падыша аларга: "Силер жаш, келишимдүү, күч кубаттуу жигиттер экенсиңер. Өз жаныңарга жабыр кылбагыла. Мен силерди өлтүрүп жиберүүгө көзүм кыйбай турат. Ошондуктан эртеңкиге чейин ойлонуп көрүп, мага жообун айткыла" деп аларга бир күндүк мөөнөт берет. Жигиттер өз ара кеңешишип, Аллахтан башкага сыйынгандан көрө ушул бактысыз журтту таштаганыбыз жакшы дешип, түн караңгысында шаарды таштап кетишет. Жолдо жайлоодон өтүп бара жатышканда аларга ошол жердик бир койчунун ити да кошулуп ээрчи болот. Таңга маал бир тоого жетип барышып, чоң үңкүргө жашырынышат. Бул окуядан кабардар болгон падыша өз аскерлери менен алардын артынан түшүп, ошол үңкүрдүн оозуна жакындап келет. Бирок аскерлер ага киргенден коркушат. Ошондо Дакианус аларга үңкүрдөгү жигиттер ачарчылык жана чаңкоодон өлүшсүн деп үңкүрдүн оозун бекитип таштоону буйрат. Бирок Алла Таала өзүнүн чынчыл, ыйманда туруктуу пенделерин жок болуудан сактайт. Аларды узак убакыттар бою уйкуга батырып, мемиретип уктатып коет. Ойгонушканда арадан 300 жыл өткөн эле. Мындан бейкапар жигиттер 1,5 күн гана уктап калсак керек деп ойлошот. Жана бирөөсү жашыруун түрдө шаарга жей турган азык оокат алып келүү үчүн жөнөйт. Ал жигит базарга келип, тамак сатып алып, жанындагы тыйынды сунганда сатуучу айран таң болуп: "Бул Дакианустан калган тыйын го? Бир жерден казына таап алдыңбы?" деп сурайт. Жигит да айран таң болуп: "Эч кандай казына таап алганым жок. Бул демейде биз иштете турган жөнөкөй тыйын" деп жооп берип, Дакианус эмне болгонун сурайт. Бул арада топтолуп кеткен адамдар анын алда качан өлүп кеткенин айтышып, жигитти падышанын алдына алып барышат. Бул падыша момун, такыба киши эле. Жигиттен өзү жана жолдошторунун башынан өткөргөн окуяларын уккан соң, жигитти кое берип, аскерлери жана шаар калкы менен ошол үңкүрдүн оозуна барышат. Ичкеридеги жигиттер Дакианус бизди алып кеткени келди деп ойлошуп, өлүм алдында акыркы ирет намаз окуп алууга камынышат. Падыша жана анын адамдары үңкүргө киришип, аларды намаз үстүндө көрүшөт. Жана намаздарын бүтүргөндөн кийин падыша жигиттердин ар бири менен кучакташып көрүшүп, алардын баштарынан кечирген окуялар Аллах пенделерин кыямат күнүндө эсеп китеп кылуу үчүн кайра тирилтиши чындык экендигине далил болорун айтат. Кийинки аяттарда болсо үңкүр ээлеринин башынан өткөн окуялар айтылган Кахф сүрөсү 9-26 аяттар. Бутпарастардын экинчи суроосуна төмөнкү аяттар менен жооп берилген. "О Мухаммед, дагы сенден Зулкарнайн жөнүндө сурашат. Айткын, эми мен силерге ал жөнүндөгү кабарды окуп беремин." Сүрөнүн мындан кийинки аяттарында Алла Тааланын Зулкарнайнга көп мүмкүнчүлүк бергени, ал аркылуу батышка сапар тартып, кезиккен элди жакшылыкка чакырганы айтылат. Зулкарнайн андан ары чыгышка жол алып, ушул жактан да бир калкка кезигип, аларды да жакшы иштерди жасоого чакыргандыгы баян кылынган. Бутпарастардын 3-чү суроосуна төмөнкүдөй аят менен жооп берилет. "О Мухаммед, сенден рух, жан жөнүндө сурашат. Айткын, рух жалгыз жаратуучумдун буйругунан. Силерге абдан аз илим берилген." Бутпарастар сураган суроолоруна кемчиликсиз жооп алышты. Ошого карабастан пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жолун туура көрүшсө дагы ага ыйман келтирүүдөн баш тартышты. Алла Таалага шек келтирүүнү уланта беришти. Жараткан Алла Таала айрыкча пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам да ошол Кахф сүрөсүндө төмөнкүдөй эскертүү берген. Бир иш үчүн Аллах кааласа дебестен, мен муну эртең сөзсүз жасаймын деп айтпагын. Бул сөздү айтууну унутуп калган кезиңде оюңа түшөрү менен жаратуучуңду эстегин. Жаратуучум мени ого бетер жакынкы жакшылыкка жана ийгиликке жеткизет деп айткын.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул эскертүүдөн кийин кыла турган ишинин алдында иншаллах деп айтууну эреже кылып алган. 40 мусулман Азирети Умар. Биздин замандын 616 жылы Пайгамбарыбыз Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгынын 6 жылы. Атактуу баатырлардын бири болгон Азирети Хамзанын мусулмандар катарына өтүшү, аркасынан бир нече мусулмандардын Хабашистанга көчүшү терең ойлондура баштады. Кылар айла таппай кайгыра башташты. Эми бардыгынын ичинде бир пикир, бир максат өкүм сүрүүдө. Сөзсүз түрдө ушул Абу Талиптин жетими Мухаммедти батыраак бир жаңсыл кылыш керек. Ушул маселени сүйлөшүү үчүн топтолгон Курайштар акыры Абу Жахилдин сунушун кабыл алышты. Мухаммед өлтүрүлсүн. Бирок ушул коркунучтуу кылмышты аткарууга кимдин дити барат? Абу Жахил Мухаммедти өлтүргөн адамга мен 100 кызыл, 100 кара төө, дагы мынча алтын, мынча күмүш берем дейт. Эч ким ушул опурталдуу ишке барууга дай алган жок. Бирок алардын арасында бирөө бар болчу. Узун бойлуу, кең далылуу, эч кимге моюн сунбаган эр жүрөк жаш жигит. Ошол жигит мону мен аткарамын деди. Бул Хаттаб уулу Умар эле. Анын бул ишти жасай ала турганына толук ишенген бутпарастар бир ооздон "Ооба, бул ишти сен гана аткара аласың" дешти. Кылычын белине курчанып, көздөрү канталаган бойдон Каабаны тегеренди да Саффа дөбөсү тараптагы Аркамдын үйүн көздөй бет алат. Бирок анысын жашыруун кармаган тууганы Нуайм бин Абдуллага кезигет. Азирети Нуайм Умардын кебетесин көрөр менен суроо узатат. Умар, кайда баратасың? Курайшты бөлүп жарыган Мухаммедти жайлаганы, дейт, максатын жашырбастан. Ушундай коркунучтуу кабардан кийин төбө чачы тик турган Нуайм аны ушу пикиринен баш тарттырыштын жолун издей баштайт. Умарга өтө оор ишти аткарууга баш коюпсуң. Мухаммеддин сахабалары анын жанынан бир саамга да айрылышпайт. Сен максатыңды ишке ашырууң өтө кыйын. Ойлонуп көрчү. Бир жол таап, аны өлтүрдүң дейли. Андан кийин Абдуманаф уулдары сенин жер жүзүндө эркин жүрүшүңө жол берерине көзүң жетеби? Сүрдүү көз карашы менен теше тиктеген Умар, сен да анын тарабындасыңбы, я? Дейт. Эй Умар, сен мени жайыма кой да өз үй бүлөңдү кара. Күйөө балаң Саид бин Заид жана карындашың Фатима да мусулман болуп Мухаммеддин динине баш ийишти. Барып элден мурда ошолорду тыйбайсыңбы? Умар эмне кыларын билбей алдастап калат. Уккандарына оболу ишенгиси келген жок. Аны териштиргиси келбей жолун улантты. Бирок ичиндеги күмөн саноону жеңе албай, жарым жолго жеткенде пикирин өзгөртүп, карындашынын үйүн көздөй жөнөйт. Ошол убакта кайрымдуу сахаба Хаббаб бин Арат, Саид бин Заид жана аялы Фатимага жаңы түшүрүлгөн Тааха сүрөсүн окуп берип жаткан. Үйгө жакындаган Умар ушул үндү угат. Эшикти бир-эки жолу катуу кагат. Ачылбаган соң күчкө салып омуроолоп ичкери кирип барат. Фатима эшикти тарсылдатып ургулаган бир тууганы Умар экенин сезип, Куран барактарын бир тарапка жыйнаштыра салат. Хаббаб бин Арат дагы бир жерге жашынып калат. Умар үнүн орой чыгарып гүрүлдөй: "Эмнени окуп жатасыңар?" "Эчтеке, жөн эле сүйлөшүп жатканбыз" деген жооп келери менен Умардын жини ого бетер кайнады. Корко карап турган күйөө баласын алка жакадан алып: "Демек, уккандарым чын экен да. Силер дагы Мухаммеддин динине кирипсиңер. Туурабы?" деп аны жерге көтөрүп чабат. Фатима күйөөсүн куткаруу үчүн арачылаганга аракеттенет. Умардын сок билектей муштумунан кийин ал да жерге сулайт. Мурдунан кан жая бергенден кийин мусулмандыгын жашыруунун эми эч кандай мааниси жок экендигин түшүнгөн Фатима ордунан турат да:
эмне кылсаң ошо кыл, Умар. Мен күйөөм экөөбүз эми мусулманбыз. Аллахка жана анын элчисине ыйман келтирдик, деп кыйкырат. Аркасынан күбөлүк келмесин келтирет. Бул келменин таасиринен ал жердегилер селее катып калышат. Адам баласы карындашын жараткан Аллах деген үчүн кантип эле зөөкүрчү сабап, оозу мурдун кан жалата тепкилөөгө дити барат. Бети башы кан болгонуна карабастан, ыйманын ачык жарыя кылуудан баш тартпаганда кайсы таш жүрөк эрибейт, кайсы жүрөк ынсапка келбейт. Умар эмне кыларын билбей калат. Жүрөгүндө толкундоо пайда болгонун сезет. Бүткөн бою титиреп, жерге отура кетет. Терең ойлонгондон кийин, кана, жанатан окуган нерсеңерди мага алып келгилечи. Мухаммедке эмне түшүрүлгөнүн көрөйүн дейт. Фатима оболу күмөн санайт. Агасы берекелүү Куран барактарына акарат көрсөтөт деп коркту. Бирок Умар ага коркпогула дегенден кийин жеңилдей түшөт. Куран барактарын таза адамдар гана кармай алат. Анткени Умар бутпарас дининде болгондуктан рухий түрдө таза деп саналбасы анык. Ошондуктан Фатима: Сен Аллахка шерик кошкон динде болгонуң үчүн таза деп эсептелбейсиң. Ага таза болгондор гана кол тийгизе алат. Ордуңдан туруп жуунуп кел. Умар ордунан туруп тулку боюн толук жууп келет. Андан кийин Фатима каткан жеринен Куран барактарын алып чыгып, ага сунат. Умар сабаттуу эле, окуп жазууну билчү. Колундагы баракты окуй баштайт. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен. Таха. О Мухаммед, биз сага бул Куранды кыйналып жапа чегишиң үчүн эмес, тескерисинче Аллахтан корко турган адамдарга нарк насаат болсун деп түшүрдүк. Ал жерди жана жогорку асмандарды жараткан Аллах тарабынан түшүрүлгөн. Умар окуп да ойлонуп да жатты. Курандын чексиз сөз кереметине каршы эчтеме дей албай, апкарып отуруп калды. Азыр эле кылычын кырынан сууруп, пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам өлтүргөнү жаалы менен бараткан адамдын ачуусу бат эле тарап кетти. Бир аз мурун кан талаган көздөрүнөн эми нур жанып, ички дүйнөсү да жумшап өзгөрдү. Сүрөнүн чындыгында мен Аллахмын, башка эч кандай кудай жок, мен гана бармын. Демек сен мага кулчулук кыл жана мени эстөө үчүн намазды толук аткар деген аятты окууру менен үнүн бийик чыгарып, бул кандай сонун, кандай сырдуу, кандай гана улуу сөздөр. Ушул сөздөн таасирдүү эч кандай башка сөз болушу мүмкүн эмес, деп жиберди. Бул сөздөр Умардын дили ыйман нуруна бөлөнгөнүнүн алгачкы белгиси болчу. Умардын ушул сөздөрүн уккан Куран мугалими Хаббаб жашырынган жеринен чыгып, сүйүнчү, о Умар дейт. Тилегеним пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сага болгон дубасы ишке ашсын. Кечинде ал: о Аллахым, исламды Абул Хакам бин Хишам, Абу Жахил менен же болбосо Умар бин Хаттаб менен күчтөндүр деп дуба кылган болчу. Бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлтүрүү жөнүндө сунуш киргизген. Экинчиси ушул сунушту аткарууну көксөгөн эки адамдын аттары эле. Эми Умардын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана ислам тууралуу түшүнүгү толугу менен өзгөрдү. Дароо пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам алдына барып, ыйман нурунун кучагына бөлөнүүнү каалап турду. Ошол замат Аллахтын элчиси: азыр кайда деп сурайт. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам аркамдын үйүндө сахабалары менен бирге экендигин угары менен Хаббаб менен бирге жолго чыгат. Күзөтчү Умар кылычын байланып келе жатканы жөнүндө үйдөгүлөргө кабар берет. Бир кишиден башкасынын баары кабатырланышып, пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам карашат. Ал Хамза эле. Бул улуу ислам баатыры кылычын кармап тим койгула. Келсин. Корко турган эмне бар? Эгер жакшы ниет менен келсе, урмат сый менен тосуп алабыз. Эгер жаман максат менен келсе, аны өз кылычы менен жайлап салабыз дейт. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жүзүндө жылмаюу пайда болду. Анткени Умардын көңүлү ыйман нуруна бөлөнгөнүн сезген эле.
эч кандай кабатырланбастан, чочуй турган эч нерсе жок, келе берсин. Эгер Аллах ага жакшылыгын кааласа, анда аны туура жолго салат дейт. Анын буйругунан кийин эшик ачылат. Умар айбаттуу көрүнүшү менен ичкери кирип келет. Жүзүндө ачуулануу эмес, жагымдуу жылмаюу бар эле. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам көзүнө көзү чагыла түшөт. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам рухи сүрүнөн өзүн жоготуп койгондой болду. Баарын унуткандай, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам нурдуу көздөрү жүрөгүнө жана рухуна кайталангыс таасир этип жатты. Бир аздан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ортодогу жымжыртыкты бузуп: Хаттабдын уулу Умар, эмне үчүн келдиң? деген суроону узатат. Андан кийин анын кылычын кармап: О Аллахым, ислам динине Хаттаб уулу Умар менен күч кубат бере көр деп дуа кылат. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам суроосуна ал Аллах жана элчисине жана анын Аллахтан алып келгендерине ыйман келтирүү үчүн келдим деп жооп бергенден кийин күбөлүк келмесин келтирип мусулман болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана сахабаларынын сүйүнүчтөрү чексиз эле. Баары бир ооздон Аллаху акбар, Аллаху акбар деп айтып жатышты. Мекке көчөлөрүндө Аллаху акбар, Аллаху акбар деп айтылган үндөр жаңырып турду. Андан ары нурдуу толкундар аркылуу көккө көтөрүлдү. Эми Умар мусулман эле. Ал 40-чы мусулман болуп калды. Ал мындан кийин эр жүрөктүүлүгүн, баатырдыгын жана күч кубатын бутпарастыкка, караңгылыкка эмес, ислам динине арнамакчы. Курайыштардын тапшырмасы менен пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам өлтүргөнү келген Умар ыймандын жан жолдошу болгон эле. Жигиттигине ыймандын чексиз күчүн кошкон Умар мындан кийин Алла Таала үчүн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үчүн бутпарастарга каршы күрөш жүргүзмөкчү. Оттой жанган Умар пайгамбарыбыз Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам нурунан күч кубат алып, дүйнө тарыхында адилеттүүлүктүн өкүлү катары кийин Адилеттүү Умар деген атка конот. Мусулмандардын Харам мечитине барышы, эр жүрөктүүлүктүн булагы болгон, ыйманды жүрөгүнө орноткон Азирети Умар эми бир орунда тура албас абалга келет. О Аллахтын элчиси, биз өлсөк да Аллахтын дини үчүн өлөбүз, жашасак да анын дини үчүн жашайбыз, туурабы деп сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: Ооба, жараткан Аллахка ант беремин, силер өлсөңөр Аллахтын дини үчүн өлгөн болосуңар, жашасаңар да анын дини үчүн жашаган болосуңар деп жооп берет. Андай болсо эмне үчүн жашырынып жатабыз дейт Умар. Сени акыйкат дин менен жөнөткөн Аллахка ант беремин, бутпарастардын чогулган жерине коркпостон, тартынбастан барып исламды жаямын. Бул сөздөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң алдыда оң тарабында Азирети Умар, сол жагында Азирети Хамза жана башка сахабалар артынан ээрчип, аркамдын үйүнөн Каабаны көздөй бет алышат. Харам мечитине эч коркпостон кирип барышат. Пайгамбарыбыз Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам башынын алып келинишин күтүп турушкан бутпарастар бул көрүнүшкө өтө таң калышты. Алар коркуп алаңдашып, бир туруп Умарды, бир туруп Хамзаны карашып, бир окумда: Эй Умар, аркаңдагы кимдер? Эмне алып келдиң? деп сурашты. Азирети Умар: Аллахтан башка Кудай жок жана Мухаммед анын элчиси менен келдим деди да минтип кошумчалады. Эч ким ордунан кыймылдабасын, болбосо башын кыя чабамын. Бутпарастардын айласы куруду. Үн жок, сөз жок туруп беришти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ээн эркин Каабаны айланып намазга жыгылды. Калган мусулмандар да намазын биринчи жолу эч жашырбастан, коркпостон, тартынбай ачык окушту. Ушул көрүнүштү сахабалардын бири Азирети Абдулла бин Масуд төмөнкүчө баяндайт. Умардын мусулман болушу ислам үчүн чоң жеңиш, мусулмандар үчүн чоң сыймык болгон. Умар мусулман болгонго чейин биз Каабанын айланасында ээн эркин намаз окуй алчу эмеспиз. Мусулмандардын экинчи кербенинин Хабашистанга көчүүсү. Пайгамбарыбыз Мухаммеддин
саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгынын 7-жылы 616 жыл Хабашистанга көчкөн биринчи мусулман кербени жогоруда айтылгандай ошол мамлекеттин өкүмдары тарабынан жакшы кабыл алынып, диний ибадаттарын ээн эркин жана каалагандай аткаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушкан. Бул абалдан кабардар болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде калган башка мусулмандарга да Хабашистанга көчүшүн сунуш кылат. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам атасынын бир тууганы Абу Талиптин уулу Жафардын башчылыгында Хабаш өлкөсүн көздөй жол тарткан экинчи топ 10 аял жана 72 эркектен турган. Алар көчүп кеткенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккени таштаган жок. Жараткан Алла Тааланын жардамы, колдоосу менен ыйык жана улуу кызматын аткарууну уланта берген. Курайштар көчүп кеткен мусулмандардын аркасында. Курайш бутпарастары мусулмандардын экинчи рет Хабашистанга көчүшүнөн чочулап турушту. Мунун алдын алыш үчүн Курайш бутпарастары өз ара кеңешишет. Акыры элчилерди жөнөтүп, ал жердеги мусулмандарды Хабаш өкүмдарына айтып, кайра алып келүү бүтүмүнө токтолушат. Элчи катары Амр бин Аас жана Абдулла бин Аби Рабия шайланат. Нажаши баш болгон Хабаштын аттуу баштуу адамдарына кымбат баалуу белек печкектерди тартууламай болушат. Бутпарастардын негизги максаттары мындай эле: ошол мамлекет башчыларын колго алуу менен Хабаш нажашисин өкүмдарын мусулмандар менен каршылаштырып, өз максаттарын ишке ашыруу. Хабаш өлкөсүнө барган элчилер мамлекеттик адамдарга кымбат баалуу белектерди тартуулагандан кийин келген максаттарын төмөнкүчө билдиришти. Бизден кээ бир акылсыз жаштар ата бабабыз туткан жолдон чыгышты. Силердин диниңерге да окшобогон жаңы бир дин мусулманчылык менен чыгышты. Ушул тапта алар силердин өкүмдардын коргоосунда. Биз аларды кайрадан өз элибизге алып кетүү үчүн өз уруубуз тарабынан жөнөтүлгөнбүз. Өкүмдарга ушул өтүнүчүбүздү билдирип, бизге жардам көрсөткүлө. Анын мусулмандар менен сүйлөшүшүнө жол бербегиле. Аларды кайтарып алуу үчүн бизди колдоп, мындай дегиле: элчилер албетте өз адамдарын жакшы билишет. Алардын айып каталарын да башкалардан жакшы билишет. Сарайдын адамдары ошол кымбат баалуу белек печкектерге алданышып, бутпарастарга колдоо көрсөтүүгө убада беришет. Элчилер ошолордун ортомчулугу менен өкүмдардын алдына чыгып, максаттарын төмөнкүчө билдиришет. О өкүмдарым, бизден чыккан, иштерибизди бузган ушул адамдар эми бул жерге да сенин диниңди, өлкөңдү, калкыңды бузганы келишти. Сени ушул жөнүндө эскерткени келдик. Булар Мариям уулу Исаны Кудай катары көрүшпөйт. Сенин алдыңа келгенде таазим кылып ийилишпейт. Сен аларды бизге бер, алардын жазасын биз беребиз. Элчилер максаттарын өтө куулук менен билдирип, өкүмдардын христиан экенин билишкендиги үчүн алар Мариям уулу Исаны Кудай катары көрүшпөйт деп качкын мусулмандарга ачуусун келтирүүнү каалашкан. Сый белектерди алып, убада беришкен сарай адамдары да бутпарастарды кубаттап: өкүмдарым, булар туура айтып жатышат. Албетте, башкалардан жакшы таанып билишет. Аларды өз урууларына, өз элине, элчилерге кошуп кайтаралы дешет. Бутпарас элчилер оң жооп күтүп жатышканда Нажаши өкүмдүү үнү менен: жок, болбойт, дейт. Коргоосуз, айласыз калып, биздин жерди, бизди башкалардан жогору баалап, баш калкалап келген адамдарды мен эч кимге бере албайт экенмин. Эгер иш элчилердин айтканындай болсо, аларды өз башчыларына тапсырамын. Элине кайтарып беремин. Эгерде тескерисинче болсо, аларды коргоп, эркин жашоосу үчүн шарт түзүп беремин. Андан кийин Нажаши мусулмандарды чакыртат. Качкы мусулмандар өздөрүнө Азирети Жафар бин Абу Талипти өкүл шайлап алышып,
өкүмдардын сарайына келишет. Ал жерде Курайш элчилери менен бирге Нажаши чакырткан кечилдер да бар эле. Азирети Жаафар Нажашинин алдына келип салам берди, бирок ийилип жүгүнгөн жок. Сарай адамдары Азирети Жаафарга "Сен эмне үчүн өкүмдарга жүгүнгөн жоксуң?" деп сурары менен "Биз жалгыз Аллахка гана жүгүнүп сажда кылабыз" деп жооп берет. Эмне үчүн? Себеби Аллах бизге элчисин жөнөттү. Ал Аллахтан башка бирөөгө сыйынуубузга тыюу салды. Ошол кезде элчилер "Өкүмдарым, айтпадык беле? Булар ушундай" дешти. Нажаши мусулмандардан "Силер өлкөбүзгө эмне үчүн келдиңер? Ал акыбалыңар кандай? Соодагерде эмессиңер? Менден суранышыңар да болгон жок. Анда мага менин өлкөмө келген максатыңар кандай? Силердин жаңы чыккан пайгамбарыңардын абалы кандай? Мага эмне үчүн силердин мамлекеттен келгендер салам бергениндей салам бербейсиңер?" деп сурады. Азирети Жаафар суроолорго дароо жооп бербестен "Өкүмдарым" дейт. "Мен 3 сөз айтамын. Эгер туура айтсам, мени колдоңуз. Эгер жалган болсо, жазалаңыз. Оболу ушул адамдарга, элчилерге айтыңыз, бирөө гана сүйлөсүн, башкалары унчукпасын." Элчилерден Амр бин Аас сүйлөмөй болду. Андан кийин Азирети Жаафар Нажашиге кайрылып, "Ушул адамдан сураңызчы, биз туткунга алынып, ээсине тапсырыла тургандай эмне? Кулбузбу?" дейт. Нажаши: "Эй Амр, булар кан төккөн кылмышкерлерби?" Амр: "Жок, алар бир да адамдын мурдун да канатышкан эмес." Азирети Жаафар Нажашиден: "Калктын мал мүлкүн уурдап алып, төлөбөй качып жүргөн ууру кески адамдар эмеспизби? Ушуну сурап көрүңүзчү" дейт. Нажаши: "Эй Амр, ушул адамдардын төлөбөгөн карыздары барбы? Болсо мен эле төлөп берейин." "Жок, алардын эч кандай карыздары жок." Андан кийин Нажаши: "Анда силер булардан эмне каалап жатасыңар?" дейт. Амр: "Булар менен биз башта бир динде болчубуз. Алар динибизди таштап, Мухаммеддин динин кабыл алышты" деп жооп берет. Бул жолу Нажаши Азирети Жаафардан: "Силер мурунку ишенген диниңерди эмне үчүн таштап, башка динге баш ийдиңер? Коомуңардын дининде болбосоңор, менин динимде да болбосоңор, анда бул кандай дин? Мага диниңерди түшүндүрүп бергилечи" деп сурайт. Азирети Жаафар мусулманчылыктын негизин түшүндүрүп берүүнү жөн көрөт. "Өкүмдарым, биз караңгылык ичинде жашаган бир эл элек. Айкелдерге сыйынып, арам нерселерди жечүбүз. Оюбузга келген ар кандай жамандыкты кылуудан баш тартчу эмеспиз. Жакын тууган туушкандар менен мамилебизди үзүп, коңшуларыбыз менен жакшы мамиледе болбой, алсыздарды эсчүбүз. Биз ушундай жаман абалда турганда, Аллах тарабынан ата тегин, сөзүнүн тууралыгын, акыйкаттыгын, даанышмандыгын, ишенимдүүлүгүн, адамгерчилигин билген бир адамыбыз бизге пайгамбар болуп жөнөтүлдү. Ал бизди Аллахтын бар жана бир экенине ишенүүгө, ага сыйынууга, аталарыбыздын өз колдорубуз менен жасаган айкелдерге жана таштарга сыйынган дининен баш тартууга чакырды. Ал бизге адилеттүү болууга, жалган сүйлөбөөгө, аманатка кыянат болбоого, туугандык парызды аткарууга, коңшулар менен жакшы мамиледе болууга, күнөөлөрдөн качып кан төгүүгө барбоого буйурду. Ойноштук, сойкулук кылууга, жалган сүйлөөгө, жетимдердин акысын жешке, аял намысына жала жабууга тыюу салды. Биз болсо ага ыйман келтирдик. Анын жолун жолдодук, уланттык, анын Аллахтан алып келгендерине баш ийдик. Ошол себептүү уруубуз бизге душман болду. Зулумдук, зордук, зомбулук көрсөтүштү. Бизди динибизден баш тарттырып, Аллахка сыйынуубузга жол бербестен,
кайрадан айкелдерге сыйындырууга аракеттеништи. Биз ушул себептен ата журтубузду таштап, сиздин өлкөңүзгө келдик. Сизден башпаанек сурадык. Сизди башкалардан жогору көрдүк. Сиздин жериңизде зулумдукка дуушар болбойбуз деп үмүт кылабыз. Азирети Жафар өкүмдарга салам берүү, бирок ийилип жүгүнбөө жөнүндөгү маселени мындайча түшүндүрүп берет. Салам берүү маселесине келсек, биз сизге пайгамбарыбыздын саламын бердик. Биз бири-бирибизге ар дайым ушундайча салам беребиз. Бейишке кире тургандардын саламдашуусу да ушундайча боло тургандыгын пайгамбарыбыздан үйрөндүк. Ийилип жүгүнүүгө келсек, биз Аллахтан башкасына сажда кылбайбыз. Азирети Жафардын ушул сөздөрү Нажашиге өтө терең таасир тийгизди. Бутпарастар болсо турган жеринде үнсүз сөзсүз туруп беришти. Нажаши бир аз ойлонгондон кийин Азирети Жафарга жаныңда ушул айткан нерселериңди далилдеген бир нерсе барбы деп сурайт. Азирети Жафар ооба бар деп Мариям сүрөсүнүн башынан окуп берет. Каф ха я айн саат. О Мухаммед, ушул жаратканың өз пендеси Закарияга кылган мээримин эске салган окуясы. Эстегин, ал жаратканына тымызын жалбарып дуба кылып, мындай деген эле: жаратканым чындыгында менин сөөк муундарым бошоду, карлыктан башым чачыма карды. Жаратуучум, мен сага дуба кылып, эч качан үмүтсүз болгон эмесмин. Андан кийин аяттарда Мариямдын боюна Азирети Иса кантип бүткөнү, Исанын кантип дүйнөгө келгени, бир кереметтүүлүк катары бешикте кандайча сүйлөгөнү, андан кийин Аллах тарабынан пайгамбар болуп жөнөтүлгөнү баяндалган эле. Окулган аяттар Нажашинин жан дүйнөсүндө өтө чоң таасир калтырды. Көзүнөн аккан жаштар аппак сакалын суулады. Ошол жерде турган кечилдер да көз жаштарын кармай алышкан жок. Курандын рухий баалуулугуна сугарылган ички дүйнөсүн бир азга тынчтандыргандан кийин Нажаши Кудай акы дейт. Бул бир эле чырактан чачыраган нур. Муса да, Иса да ошол нур менен келген. Андан кийин бутпарастарга бурулуп, Аллах үчүн мен буларды силерге бербеймин. Алар жөнүндө жаман да ойлобоймун дейт. Нажашинин ушул күтүлбөгөн чечиминен кийин бутпараст элчилер баштарын шылкыйтып, сарайдан чыгып кетүүдөн башка аргалары калган жок. Буга карабастан элчилер өзгөчө Арабтын чыгаан саясатчысы Амр бин Аас ушул ишти ушул бойдон таштабай турганын айтып, жаңы тактиканы ишке ашырууга бекийт. Эртеси күнү кайрадан элчилер Нажашинин алдына барып, мусулмандардын Азирети Иса жөнүндө жаман нерселерди айтышарын билдирет. Өкүмдар мусулмандар менен кайра көзмө көз сүйлөшмөй болду. Мусулмандарды чакырып алып, Азирети Иса жөнүндө оюңар кандай деп сурайт. Азирети Жафар, биз Азирети Иса жөнүндө пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бизге Аллах тарабынан билдирилген нерсесин гана айта алабыз дейт. Ал Аллахтын кулу, элчиси жана Аллах башка рухтарды жараткандай эле жөнөткөн бир рух. Ал дүйнөдөн жана эркектен баш тарткан намыстуу кыз Мариямга берилген Аллахтын бир сөзү. Тактап айтканда, жараткан Аллахтын бул деген буйругу менен атасыз дүйнөгө келген Мариям уулу Исанын абалы ушундайча. Мусулмандардын Азирети Исаны ушундай кабыл алышы Нажашини өтө кубандырат. Колуна бир чыбык алып, жерге бир түз сызык чийип мындай дейт: биз менен силердин ортобузда ушул сызыктай гана айырмалык бар экен. Анткени биз да аны силердей эле кабыл алабыз. Элчилер, бутпарастар Нажашинин мусулмандарды коргоодон баш тартышын күтүп жатканда, эми үмүттөрү биротоло үзүлдү. Нажаши мусулмандарга: силерди жана ошол пайгамбарыңарды куттуктаймын. Ал Аллахтын элчиси. Анткени биз ал жөнүндө кабарды Инжилден окуганбыз. Ал пайгамбар жөнүндө Мариям уулу Исада адамзатка кабар берген. Аллахка ант болсун. Эгер ал ушул өлкөдө болгондо, бутун жууп кызмат
кылар элем дейт. Туура жолду жана чындыкты баамдаган Нажаши пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар экенин колдогон сөздөрүнөн кийин мусулмандарга болгон мамилесин мындайча билдирет. Баргыла, өлкөмдөгү каалаган жериңерде зордук зомбулуктан алыс, коопсуз, эркин жашай бергиле. Силерге жамандык кылгандар өз жазасын алат. Ушул сөздөрүн 3 жолу кайталайт. Мен силерден бирөөңөрдү капа кылып, тоодой алтынга ээ болорумду билсем дагы, мындайга барбаймын. Нажашинин ушул кескин жана чечкиндүү сөздөрүнөн кийин элчилердин кайра Меккеге кайтуудан башка айлалары калган жок. Кала берсе, Нажаши алар алып келген белектерин кайтарып берет. Айды тең экиге бөлүү мужизасы. Курайш бутпарастары пайгамбарыбыз Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгын тастыктаган бир нече мужиза кереметтерине күбө болушса дагы, курулай келжиректеринен баш тартышпай, ага ыйман келтиришкен жок. Көргөн ар кереметтерди байкамаксан болушуп, калкты да, өздөрүн да курулай алдап жатышты. Кээде пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам жаман абалда калтырыш үчүн адам баласынын оюна да келбеген нерселерди аткарууну талап кылышчу. Эгер чындыгында эле Аллах тарабынан милдеттендирилген бир пайгамбар болсоң, мына ушуну жасачы, көрөлү деп айтышчу. Алардын максаты ыйман келтирүү эмес, жөн эле пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам ыңгайсыз абалда калтыруу болчу. Бирок жараткан Алла Таала бутпарастардын алдында сүйүктүү элчисин саллаллаху алейхи вассалам эч убакта кыйын абалга таштабастан ар дайым жардам берип турган. Дагы бир күнү Абу Жахил, Валид бин Мугирага окшогон бир топ бутпарастар пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келишип, эгер сен чындыгында өзүң айткандай Аллах тарабынан жиберилген пайгамбар болсоң, бизге айды экиге бөлүп берчи. Айдын жартысы Абу Кубайс тоосунун, экинчи жарымы Куайкуан тоосунун үстүнөн көрүнсүн дешет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, эгер ушуну жасасам, ыйман келтиресиңерби деп сурайт. Алар, ооба, ыйман келтиребиз деп жооп кайтарышат. Элге сунган таалиминин туура экендигин далилдөө үчүн бул кереметтин аткарылуусун суроо пайгамбардын милдети. Пайгамбардын милдети талап кылынган мужизаны аткаруу Алла Тааланын иши болмок. Ай толуп турган, тактап айтканда эң жакшы көрүнгөн 14-түнчү түнү эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алла Тааланын буйругу менен жылып бараткан айды сөөмөй менен кезеп туруп ылдый карай сызды. Ушул кыймыл менен ай экиге бөлүнөт. Бутпарастар каалагандай жарымы Абу Кубайс тоосунун үстүндө, экинчи жарымы болсо Куайкаан тоосунун үстүндө болуп көрүнөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде тургандарга күбө болгула дейт. Бутпарастар ушундай ап-ачык мужизаны көрүшсө дагы ишенгилери келген жок. Бул болгону бир сыйкыр дешип, өздөрүн курулай алдоого өтүштү. Башка тараптан келгендердин да айдын бөлүнгөнүн көргөндөрү. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам ыйман келтирүүнүн аракетинде болуп өткөн окуяны сыйкыр дешкен бутпарастар өз ара акылдашып төмөнкү чечимге келишти. Эгер Мухаммед сыйкырлаган болсо, анын сыйкыры бүткүл дүйнөнү камтыбайт да. Башка жактан келген адамдардан да сурайлы. Балким алар да биз көргөн нерсени көрүшкөндүр. Башка жактан келгендерден сурап көрүштү. Алар да айдын экиге бөлүнүп, эки тоонун үстүнөн көргөндөрүн айтышты. Бирок бутпарастар баары бир кежирлигин ташташпай, ыйман келтиребиз деген убадаларына турбастан мындай дешти. Абу Талиптин жетиминин сыйкыры асманга да таасирин тийгизди. Бул жерден төмөнкүдөй суроо келиши мүмкүн. Эгер айдын бөлүнүшү чындап эле болгон болсо, бүткүл дүйнөгө маалым болмок. Адамзат тарыхында бул жөнүндө айтылышы керек эле да. Жооп, айдын бөлүнүшү пайгамбарыбыз Мухаммеддин
саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгына далил болуш үчүн ошол жердеги бутпарастарга түнкүсүн аз убакытка гана көрсөтүлгөн үчүн, айдын чыгышы дүйнөнүн бардык жеринде бирдей болбогон үчүн жана туман, булуттар сыяктуу көрүүгө тоскоол болгон себептердин болушу менен бирге ошол доордун илими бүгүнкүдөй жалпы болгон эмес. Ошондой эле астрономия илими менен алек болгондор аз санда гана болгону үчүн окуянын бүткүл дүйнөдө көрүнүүсү жана адамзаттын жалпы тарыхына өтүүсү албетте мүмкүн эмес. Ошол доордо каапырлардын өтө эле аша чаап кеткен кезирликтери тарыхта белгилүү. Курандын ван шаккал камар жана ай жарылды деп айтышы менен Куранды жокко чыгарган ошол каапырлардын эч бирөөсү ушул аятты жалганга чыгара алган эмес. Тактап айтканда, ошол окуяны көрүп туруп танып кете алган эмес. Эгер ошол окуяны Мекке каапырлары даана көрбөгөндө, бул кабарды курал катары колдонуп, пайгамбарыбыз Мухаммеддин пайгамбарлыгын жокко чыгарганга абдан чоң аракет кылышмак. Ал эми ушул окуяга байланыштуу тарых китептеринде каапырларды жактаган эч нерсе айтылбайт. Бирок Куранда ва якуллу сихрун мустамир, бул күчтүү сыйкыр дешет деген аят баян кылгандай, тарыхта төмөнкү нерсе айтылат. Ошол окуяны көргөн каапырлар бул сыйкыр жана бизге сыйкыр көрсөттү. Эгерде башка жердеги кирбендер көрүшсө, анда чындык, көрүшпөсө анда бизге сыйкыр көрсөттү дешкен. Анан эртеси эртең менен башка жактан келген бир кербен ушундай бир кызык окуяны көрдүк деп билдиришкен. Анан каапырлар Абу Талиптин жетими асманга таасирин тийгизди деп каапырлыкта кала беришти. Мусулмандарга каршы жасалган бойкот. 617-жыл. Пайгамбарыбыз Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгын жарыя кылгандан 7 жыл өттү. Бутпарастар кыйноо менен, зордоо менен эч кимди дининен чыгара албастыгына көздөрү жетти. Анткени ошончо зордук зомбулуктарга карабастан бир да мусулман өз дининен чыккан жок. Тескерисинче, мусулмандардын саны күндөн күнгө көбөйүп баратты. Азирети Умар менен Азирети Хамзанын мусулман болуусу аркылуу мусулмандар бул эки эржүрөк баатырды арка тирек кылып күч кубатка толсо, бутпарастар кантер айлаларын таппай кайгыга батышты. Дагы бир жактан бутпарастар Нажашинин өлкөсүнө көчүп барышкан мусулмандарды ойлогондорундай кайра кайтарып келе алган жок. Тескерисинче, Хабаш падышасы аларды коргогонго бекем турду. Ошондон улам бутпарастар жаңы аргаларды издеп, башкача саясат жүргүзүүгө өтүштү. Акыры кеңешип, мусулман болсо да, болбосо да, Хашим уулдарынын бардыгы менен байланыштарын толук үзүүгө чечим чыгарышат. Кеңешмеде кабыл алышкан чечимдерин бир кагазга жазышат. Биринчи, мындан кийин Хашим жана Мутталип уулдарынан кыз алынбайт. Экинчи, Хашим жана Мутталип уулдарына кыз берилбейт. Үчүнчү, Хашим жана Мутталип уулдарына эч нерсе сатылбайт. Төртүнчү, Хашим жана Мутталип уулдарынан эч нерсе сатып алынбайт. Ушул чечимге өзгөчө маани берүү максатында кагазга жазып, аны Каабанын дубалына илип коюшат. Бир добуштан бул чечимди эч качан бузбоо максатында ант беришет. Бул чечим аркылуу алар Хашим жана Мутталип уулдарынын айласын кетирип, керек болсо тукум курут кылууну көздөшкөн эле. Мындай абал астында Хашим жана Мутталип уулдары ар кайсы айылдарга тарап отурукташкан үй бүлөлөрүн чогултуп, Меккенин түштүк жагындагы Абу Талип конушу деп аталган жылгага жыйналууга аргасыз болушту. Бир гана Абу Лахаб ал жерге көчпөдү. Эми бул айыл менен бутпарастар бардык байланыштарын толугу менен үзүшкөн болчу. Кокустан ал жерге барып калгандар болсо катуу жазаланчу. Абу Лахаб өзү Хашим уулдарынан болгонуна карабастан, өз бир туугандарынын ачкалыктан кырылышын каалап, ушул жөнүндө колунан келген бардык иштерди жасап жатты. Жаш балдардын ачкадан ыйлаган үндөрүн бутпарастар кулактарынын сыртынан кетиришти.
мусулмандар башка уруулардан эч нерсе ала албагандыгына байланыштуу оор ачкачылыкка дуушар болушту. Жегенге эч нерсе таба албагандыктарынан дарактын жалбырактарын, кээде эски уску терилерди таап, отко кактап, жегенге чейин барышты. Байкотко туш болгондордун эптеп жанаргасы кылып, жашоосун улантуусуна пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башында туруп, Абу Талип жана Хадиша энебиз колунда болгон байлыгын жумшашып, бүт урууну ачкалыктан кырылып калуудан сактоого аракет көрүштү. Ошондо да баары бир ачкалыктан куткарып кала алышпай, мусулмандар мусулман болгондугу үчүн гана аябай оор кыйноону баштан өткөрүп жатышты. Бутпарастар бул аеосуз таш жүрөктүк менен жасаган кылыктары аркылуу көздөгөн максаттарына жетебиз деп ойлошсо да, абал алардын ойлогонундай болгон жок. Бул байкот ислам дининин таралышына эч тоскоол боло албай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам оор кыйынчылык ичинде өзүнүн чакырыгын бир аз да үзгүлтүккө учуратпастан уланта берди. Байкоттун бузулушу. Байкоттун башталганынан бери 3 жыл өтөт. Жараткан Алла Таала бутпарастардын каабанын ичине илишкен чечимдери жазылган баракты күбө курт аркылуу жок кылды жана бул окуяны өзүнүн ыйык кабары аркылуу элчисине билдирет. Баракта күбө жебеген бир гана бисмика Аллахума, Аллахым сенин атың менен баштаймын деген жазуу калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам абалды Абу Талипке түшүндүрүп айтат. Андан кийин Абу Талип бутпарастарга мындайча сунуш менен кайрылат. Бир тууганымдын уулунун кабар бергени боюнча, Аллах силердин Каабага илген барагыңарды бир куртка жедирди жана Аллах деген сөздөн башка зулумдук, туугандар менен байланышты үзүү жөнүндөгү бардык жазууларды жок кылды. Каабага барып, ошол баракты карап көргүлө. Эгерде ал туура айткан болсо, анда кылган бардык зордук зомбулуктарыңардан баш тарткыла. Эгер ал жалган айткан болсо, анда мен аны силерге кармап берем. Эмне кылсаңар өз эркиңер. Каабага барган бутпарастар Абу Талиптин айткандарын өз көздөрү менен көрүшөт. Айран таң калышса дагы, муну дагы эле пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам керемети катары кабыл албастан, бул дагы сыйкыр дешип, чындыкка көз жумушту. Бирок бир нече беделдүү кишилердин кийлигишүүсү аркылуу 619 жылы байкот токтоп, калкка жарыя кылынган. Бул жыл пайгамбарыбыз Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгынын 10-чу жылы эле. Исламдын кеңири жайылышы, бир нече христиандын мусулман болушу. Байкот токтогондон кийин мусулмандар кыйла эле жеңилдеп калышат. Ушул мезгилде исламга киргендердин саны тез көбөйөт. Исламга кызыккандардын арасында 20-га жакын христиан да бар болчу. Булар Хабашистанга көчүп барышкан мусулмандардан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана ислам жөнүндө уккандарын такташ үчүн Меккеге келишкен эле. Каабанын жанында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен сүйлөшкөн бул христиандар ага бир нече суроо менен кайрылышат. Суроолоруна укмуштай так жооп алышканда абдан сүйүнүшөт. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды Алла Тааланын бирдигине ыйман келтирүүгө чакырып, Куран окуйт. Курандын улуулугуна там беришип, исламга толук ишенишип, баары тең ошол жерден мусулман болушат. Бул окуя Курайш бутпарастарын абдан ачуулантат. Бутпарастар башкалардын исламга өтүшүнө каршы болгон күч аракеттерин жумшап, айгышкан күрөш жүргүзүп жатышса, буларды карабайсыңбы? Өздөрү келип мусулман болуп жатышкандарын. Абу Жахил баш болгон бир нече бутпарасаларга Кудайдын каарына калгырлар, силер ушул адамдан эмне үйрөнгөнү келдиңер? Өз диниңерден баш тартып, ага баш ийдиңер. Бул жеткен акмактык деп кыйкырышат. Бирок ыйман нуруна бөлүнүшкөн бул бактылуу адамдар бутпарастардын акаараттарына көңүл бурушпай, төмөнкүчө жооп кайтарышат. Бизге көрсөткөн акылсыздыгыңарды биз силерге көрсөтө албайбыз. Куранда бул тууралуу мындайча айтылат. Орасында биз эскертме үлгү алуулары үчүн аларга сөздү
Куранды улап уда түшүрдүк. Биз Курандан мурда китеп, Тоорат, Инжил бергендер, жөөттөр жана христиандар арасындагы момундар ага Куранга ыйман келтирүүчүлөр аларга Куран окуп берилген убакта алар биз ага ыйман келтирдик. Албетте, ал жаратуучубуз тарабынан болгон чындык, шек күмөнсүз. Биз Куран түшүрүлүшүнөн мурда да мусулмандар Аллахты бир деп билип, моюн сунуучулар электешет. Дал ошолорго дин жана ыйман жолунда сабыр кылышкандыгы себептүү Аллахтын сыйлыктары кайра берилет. Алар жакшылык, сабыр менен жамандыкты, каапырлардын кыйноолорун кайтарышат жана биз аларга ырыскы кылып берген нерселерден кайыр садага кылышат. Келжирек сөздү же ишти угушкан убакта андан жүз үйрүшөт жана биздин кылганыбыз өзүбүз үчүн, силердин кылганыңар да өзүңөр үчүн. Аман болгула. Биз наадан адамдар менен маектеш болууну каалабайбыз дешет. Кайгы жылы. Бутпарастардын 3 жылдык азабынан кутулгандан кийин дагы бир нече кайгылуу окуялар болуп өткөн. Ал окуялардын биринчиси болуп, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам 4 жаштагы улуу баласы Касымдын өлүмү болду. Касымдын өлүмүнөн кийинки кайгыдан арыла элегинде экинчи уулу Абдулла да каза болду. Мусулмандар анын кайгысын тең бөлүшүп жатышты. Бирок бутпарастардын сүйүнчүсүнө чек жок эле. Алар пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам ого бетер кайгыга батырыш үчүн эми Мухаммеддин бир да тукум жок, тукуму кесилди, тукумун уланта турган эркек уулу калган жок, өзү да өлгөндөн кийин аты да атагы да унутулат дешип жүзү каралык кылып жатышты. Жараткан Алла Таала жогорудагы ушак айын кептерге каршы төмөндөгүдөй аяттар менен жооп берет. О Мухаммед, албетте биз сага Каусарды тартуу кылдык. Ошондуктан сен жаратканың үчүн намаз окугун жана жандык союп курмандык чалгын. Албетте сени жаман көрүүчү кишинин куйругу кыркылган. Тактап айтканда, ал ким болсо дагы жок болот. Каусар бул бейиштеги бир булак. Пайгамбарыбыз Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам үммөтү кыямат күнүндөгү сурак майданында анын жээгине келип, андан суу ичип, чаң коолорун кандырат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал тууралуу мындай дейт: ал бейиште аккан бир дарыя. Жаратканым мага аны убада кылды. Анда көптөгөн кайыр бар. Суусу балдан ширин, сүттөй ак, каймактан коюу, эки жээги асыл таштан, чынылары күмүштөн. Аны ичкен киши экинчи суусабайт. Чынында тукуму уланбай, биротоло тукуму курут болуп, изи уланбай калгандар Абу Жахилдер, Абу Лахаптар болду. Пайгамбарыбыз Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам аты жана дини кылымдан кылымга уланып, ыйман келтирүүчүлөрдүн жүрөгүндө жашоодо жана кыяматка чейин жашамакчы.